Биринчи канал Кыргызстан жылдызы 2026 республикалык телесынагынын тандоо турун баштады. Экинчи кандай жагат? Аскар Жэбигенуулунун Зарыкканда өл. Чоң сахнада талантын жалпы журтка таанытуу кыялы бар жаш таланттар алгач өлкөнүн эң алыскы Баткен облусунан башталды. Мүнү менен Зарыкканда аттуу чыгарманы аткарып жаткан Тахмина 23 жашта. Колунда жаш баласы болгонуна карабай, улуттук биринчи канал сунуп жаткан мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, Кыргызстан жылдызы 2026 вокалдык телесынагына катышууну чечкен. Жаштайынан музыкага жакын болуп, ыр менен чоңойгонун айтат. 3 айлык бөбөгүм менен келдим. Себеби мен өзүмдүн талантымды көрсөтөйүн деп чечтим. 5 класстан бери музыкалык мектепте окуп, окууну аяктаган соң Ошко Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайга тапшыргам. Ал жерди бүтүрүп, азыр үйдөмүн. Үйүмдөгүлөр колдошот, каршылыгы жок. Жолдошум дайыма колдоп турат. Кыргызстан жылдызы 2026 республикалык телесынагы улуттук биринчи канал тарабынан Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги менен биргеликте Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата уюштурулууда. Максаты өлкө аймагында таланты катылуу жаткан ыр ишкооздоруна мүмкүнчүлүк берип, алардын чоң сахнага чыксам деген кыялын орундатуу. Катышуучулардын курагы 18 жаштан 30 жашка чейин деп бекитилген. Кыргызстан жылдызы 2026 долбоору бул улуттук теле радио корпорациясынын долбоору, бирок маалымат, маданият жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосу менен өтүп атат. Бул долбоорду жеңип чыккан талапкер 500 000 сом алат. Албетте бул жаңылышып аткан таланттарга абдан чоң стимул болот. Ырларын жаздырганы, клиптерин тарттырганы. Ошондуктан жаштар мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек деп ойлойм. Өздөрүнүн талантын сынап, көрсөтүп, Кыргызстан жылдызы болууга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Сахнада облустун ар тарабынан келген 10дон ашуун жаш талант чогулуп, өз өнөрлөрүн калыстардын тандоосуна тартуулашты. Ар бир катышуучу үнү, стили жана сахнадагы энергиясы менен айырмаланып, калыстардын да, көрөрмандардын дагы жүрөгүнө жол табууга аракет кылышты. Бул сынакты 2 күн мурда Инстаграмдан ушул КТРК муз каналынан көрүп калдык эле, Инстаграмдан. Анан кийин ошого даярданып, мен досум экөөбүз Кадам жайдан атайын келдик. Бул жака 2 ыр даярдап келдим негизи. Бирөөсү минус менен ырдадым, экинчисини аккордеон менен ырдадым. Буюрса маанайлар жакшы. Максатым ушу Бишкекке барып чоң ырчы болуш. Мына ошентип Баткен жергесиндеги тандоо туру жыйынтыкталды. Калыстарга оңой болгон жок, бирок тартип боюнча катышуучулардын бирөөсү гана республикалык телесынакка жолдомо ала алат. Андыктан бул шанс Баткен районунун Карабулак айылынан келген Бекбол Бакыт уулуна насип болду. Азыркы учурда ушул Баткендин намысын коргогону буюрса тандалып алындык. Мен негизи күткөн эмесмин мындай жеңем деп. Конкурсту тууралуу 1 күн алдын эле угуп, ушул бүгүн келдим. 3 жыл мурда да катышкан болчумун. 3 жылда мен дагы да өсүп, кайрадан келип Баткендин ичине жеңип отурам дейм. Жана ушу Баткендин намысын болгон күчүм менен, талантым менен коргоп бергени чын жүрөктөн аракет кылам. Кыргызстан жылдызы 2026 республикалык телесынагынын тандоо туру өлкөнүн бардык облустарында жана Ош, Бишкек шаарларында да өтөт. Ар бир дубандан жана 2 шаардан бирден гана талапкерлер тандалып алынат. Калыстар тобунун сынынан ийгиликтүү өткөн жаш таланттар Борбор калаада 5 күн бою улуттук биринчи каналдын түз эфиринде ачык тандоодон өтүшөт. Арасынан вокалдык таланты менен жалпы журтту таң калтырган, эл сүймөнчүлүгүнө айланган мыкты үндүн ээси баш байгенин жеңүүчүсү деп табылат. Кыргызстан жылдызы 2026 республикалык телесынагынын баш байгеси 500 000 сом. Айжан Кубатбек кызы, Расул Акматов, Ала Тоо 24.